Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz Kutman. Kur'an suyucum. Siz qaysı birini tandaysız? Sen ketkenden keyin men özgördüm. Taqdir sınoolary sabırdın sınoosu. Sabır. Sizdir büt qaygısın jılmayıp жүрgөндөр baratты. Temalardan sabah alabız inşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Allah'ım razı bolup özü razı kılsın. Жалгандан күлгөндөр бар, шын дилден сүйгөндөр бар. Сездирбей бүт кайгысын жылмайып жүргөндөр бар. Sen кеткенден кийин мен өзгөрдүм. Sen жок, дүйнөм өзгөрдү. Сага байланышкан ар бир эскерүү азырда жүрөгүмдө жаңырып турат. Sen менден кеткенде өзүң менен кошо жүрөгүмдүн бир бөлүгүн ала кеткендей болдуң. Бирок ошол боштук мени чөктүргөн жок. Тескерисинче кайрадан чың алууну үйрөттү. Sen кеткенден кийин өзүм менен жалгыз калдым. Жоктугуңду сезип, сагыныч ар бир күндө ooрлотуп турганда мен өзүмдү таптым. Сенин сүйүүң мени өзгөрттү. Бирок менсиз сен өзгөрдүңбү? Ар бир көз ирмем сен менен өткөн ар бир күн, сенин көздөрүңдө жашаган сүйүү, мунун баары жүрөгүмдө терең из болуп турат. Sen менин кемчиликтеримди көргөзгөндө мен аларды сен менен чогуу жеңем деп ойлогом. Бирок сен кетип, ошол кемчиликтерим менен өзүм жалгыз калдым. Ошондо гана түшүндүм. Sen менин кемчиликтеримди оңдоп кетүү үчүн эмес, мен аларды өзүм жеңишим үчүн келген экенсиң. Сени сенсиз да сүйө алам. Эми сенсиз да жашай алам, бирок сени эч качан унутпайм. Sen кеткенден кийин сага муктаж эмес экенимди билдим. Анткени сенин сүйүүң мени жандандырып өзүмдү табууга жол ачты. Sen кубанба эми. Менин жүрөгүм сенин атыңды эбак эле унутуп койгон. Эми башка себептер, башка милдеттер жана максаттар бар. Sen мындан ары менин көңүлүмдүн тынчтыгын бузган себеп эмессиң. Sen мындан ары кубанба. Жашоом сенсиз өтүп жатат. Sen жөнүндө ойлонбой да койду. Баары өзгөрдү, баары башкача. Аман бол. Сенин ордуңду башка ой толгоолор ээледи. Сиз кайсы бирин тандайсыз? Бир адам өмүр бою бактылуу жашаптыр. Анын жүзүнөн дайыма жылмаюу кетчү эмес. Эч ким анын кайгырып, көңүлү чөгүп турганын көргөн эмес. Айланасындагылар анын жашоосуна суктанып, акыры чыдай албай сурай башташыптыр. Эмне үчүн сиз эч качан капаланбайсыз? Кантип ар дайым бактылуу жүрөсүз? Эмне үчүн кайгы капаларга чөкпөйсүз? Бактыңыздын сыры эмнеде? Ал болсо терең дем алып, жай гана жооп бериптир. Бир кезде мен да силердей эле кайгыга батчумун. Дүйнө жүзүмө кара булуттай төгүлүп, көңүлүмдү түнөртчү. Бирок бир күнү күтүүсүздөн бир нерсени түшүндүм. Жашоо тандоодон турат. Менин бактым башкалардан же жагдайлардан көз каранды эмес экен. Баары менин тандоомдо тураарын билдим. Ошол күндөн тарта ар бир таңды тосуп жатып өзүмө суроо берем. Бүгүн мен эмнени тандайм? Кайгыныбы же кубанычтыбы? Мен күн сайын кубанычты тандайм. А сизчи окурманым? Сиз бүгүн эмнени тандайсыз? Кайгыныбы же кубанычтыбы? Тагдыр сыноолору, сабырдын сыноосу. Ар бир адам жашоодо өз жолун басып өтөт. Бул жолдо кубаныч менен сүйүүнү, кыйынчылыктар, кайгы менен сыноолор да коштойт. Бирок ислам дини бизге бул түшүктөрдү жараткандан берилген сыноо катары кабыл алууга үйрөтөт. Себеби Аллах Таала кыйынчылыктарды өз пенделерин жөн эле кыйноо үчүн эмес, сабырын сынап, жүрөгүн тазалап, руханий күчүн арттыруу үчүн берет. Куранда айтылгандай, мээримди жана арайымды Аллах Таала
Куранда айтат: "О ыйман келтиргендер, ар кандай сыноолорго, кыйынчылыктарга же кырсыкка жолуксаңар, сабырдуулук жана намаз менен Алладан жардам сурагыла. Аллах сабыр кылган чыдамдуулар менен бирге." Бакара сүрөсү 153-аят. Кээде Аллах Таала бизге бир нерсени берерден мурда башкасын алып коет же бизди күттүрөт. Бул учурларда адам чыдамсыздык менен даттанууну же сабыр кылып ишенимин бекемдөөнү тандайт. Ушул мүнөттөрдө напсибиз, сабырыбыз, ыраазчылыгыбыз жана Аллага болгон ишенимибиз сыналат. Оор учурларда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бима хуахлуху. Сабырдуулукка болгон чакырыгын эстеп Куранга таянып дуба кылып, Алла себеби чыныгы бейпилдик Аллага тобокел кылууда жана жүрөктү ага гана багыштоодо. Сыноолор бул жүк эмес, алар жакшылыкка ачылган эшик. Андыктан ал эшиктен өтө билиш үчүн сабыр, ишеним, дуба керек. Сабыр кылуу кутулууга жана ийгиликке себеп боло турган жакшы мүнөз. Сабыр пайгамбарлардын өзгөчөлүктөрүнөн. Ошондуктан аталарыбыз: "Сабыр ачуу болсо да жемиши таттуу, сабыр саламат, сабырдын түбү сары алтын" жана башка даанышман акылдарын айтышкан. Сабырсыз бир фарзды аткаруу же бир күнөөдөн качууга болбойт. Себеби ыйман деген эмне деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сабыр деп жооп берген. Жашооңузда кандай оор сыноолорду башыңыздан өткөрдүңүз? Сизге суроо бул. Алар сизге сабырды кандайча үйрөттү? Өзүңүзгө жооп бериңиз. Сабыр Алланын жакшы көргөн сапаттарынын бири. Ар бир оор сыноо пенденин руханий күчүн чыңдап, аны кемелдикке жеткирет. Сабыр кылуу бул жөн гана кайгыны ишке ката берүү эмес. Жүрөктө кек сактабай, ыйманды бекем кармап, ички дүйнөнү тазартуу. Кээде адам өмүр жолунда күтүүсүз кайгыга дуушар болот. Үмүт үзүлүп, жүрөк сыздап, жан дүйнө кыйналганда сабырдын чыныгы сыноосу башталат. Сабыр адамды жеңилбес кылган калкан. Ал ар бир оор учурду жеңүүгө, кек сактоонун ордуна кечирүүгө, шүгүр кылып, турмуштун маңызын терең түшүнүүгө үйрөтөт. Тагдыр сыноолорунан качуу мүмкүн эмес, бирок аларга болгон көз карашыбызды өзгөртүү аркылуу өзүбүздү күчтүү кыла алабыз. Момундун куралы сабыр жана дуба. Жүрөгүбүздө жаратканга болгон бекем ишенимди сактап, ар бир кыйынчылыкты сабыр менен тосуп алсак, бул сыноолор бизди өстүрүп, Аллага жакындатат. Себеби сабырдын улуктугу жана фазилетинен улам Куран-ы Керимде 70тен ашык жерде сабыр жана сабыр кылгандарга бериле турган сооптор билдирилген. Аяттарда айтылат: "Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Сабыр кылгандардын сыйлыгын, кылып жаткандарынын дагы да жакшысын беребиз." Аллах сабыр кылгандар, бул Нахл сүрөсү 96-аятта айтылды. Аллах сабыр кылгандарды жакшы көрөт. Али Имран сүрөсү 146-аят. Андыктан мусулман бир тууганым, ыймандын жарымы сабыр, калган жарымы шүгүр демекчи. Ар дайым сабырдуу болуп жана ушундай токчулук заманда шүгүр деп жашайлы. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Сабыр тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Эң жогорку ибадат кыйынчылыктарга сабыр кылуу." Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабактарда жолукканча Аллах аманатсыздар.